Түрк тилдүү элдердин маданий борбору катары таанылган Ош шаарында өткөрүлгөн түрк тилдүү элдердин алгачкы салтанаттуу жүрүшүнүн алкагында Кыргыз-Өзбек университетинин базасында ЮНЕСКОнун улуттук комиссияларынын жана Түрксойго мүчө өлкөлөрдүн комитеттеринин 7-жыйыны болуп өттү. Жыйынга келген сый конокторду университеттин жетекчилиги улуттук нарк менен татыктуу тосуп алды. Анандай кыздардын колунан калай алмайсың? Жыйын башталганга чейин чет өлкөлүк түрк тилдүү коноктор жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү окуу жайдын өздүк каржысынын эсебинен бүткөрүлгөн маданий эстетикалык комплекс менен таанышып чыгышты. Жыйынды Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Султан Раев ачты. Өз сөзүндө ал түрк дүйнөсүндөгү байыркы Ош шаарынын орду өтүп жаткан жыйындын маани-маңызы боюнча баяндады. Ошону менен катар эле эл аралык бул жыйынды өткөрүүгө Кыргыз-Өзбек университети бекер жерден тандалбаганына токтолду. Андан кийин сөзгө чыккан эл аралык түрк маданияты Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсен Касейинов бул университет менен аталган уюм буга чейин эле ар тараптуу кызматташып келгендигин айтты. Сөз кезегинде Кыргыз-Өзбек университетинин ректору профессор Чаткалбай Райымбаев алыс жакындан келген конокторго ыраазычылык билдирип, университеттин ишмердиги боюнча кыскача маалымат берди. Биринчиден Түрксой мамлекеттердин кызматташтыгындагы ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиянын 7-жыйыны ушул биздин куттуу Кыргыз-Өзбек университетинин залында өткөрүлүп жаткандыгын баса белгилегим келет. Бул үчүн биздин жамаат абдан сыймыктанып, кубанып турат. Ошол эле мезгилде мен учурдан пайдаланып, Ордону Ош шаарыбыздын бир бөлүгү болгон 25 жылдан тарыхы бар Кыргыз-Өзбек университети жөнүндө биримдиктин, ынтымакчылыктын берекелүү конушуна айланган Кыргыз-Өзбек университети жөнүндө башкача айтканда Түрксой уюмунун алдына коюлган максаттарына шайкеш келген иш аракеттерибиз жөнүндө кыскача айткым келип турат. Бүгүнкү күндө биздин Кыргыз-Өзбек университетинде Түрксой уюмуна мүчө болгон өлкөлөрдүн ичинен Өзбекстандан, Түркмөнстандан, Казакстандан, Туркиядан студенттерибиз келип билим алышууда. Анын көпчүлүк негизги бөлүгүн Өзбекстан Республикасынан келип окуп жаткан студенттер түзөт. Кыргыз-Өзбек университети жаңы көз караштагы мекенчил жаштарды тарбиялоодо Ош шаарында жашаган бир канча этностордун, айрыкча кыргыз жана өзбек улутунун каада салт, үрп-адат, нарк-насилин, маданиятын, тарыхын сактоодо жана өнүктүрүүдө, жалпы эле улуттук баалуулуктарды сактап, жаш муундарга өткөрүп берүүдө, ошондой эле эл аралык достукту сактоодо өзгөчө салым кошуп, алдына коюлган негизги миссиясын илим, билим жана маданият аркылуу ишке ашырып келет. Жыйындын жүрүшүндө Кыргыз-Өзбек университети менен эл аралык Түрксой уюму илим, билим жана маданият чөйрөсү боюнча кызматташтыкты өнүктүрүү багытында эки тараптуу келишим түздү. Азыр Түрксой эл аралык уюму менен Кыргыз-Өзбек университетинин ортосундагы меморандумга кол коюу аземине назарыңыздарды бурабыз. Кол чабуулар, куттуктайбыз. Кыргыз-Өзбек университети ачылган күндөн баштап бардык этностордун маданиятынын өнүгүшүнө, ар бир элдин баалуулуктарынын сакталышына өзгөчө көңүл бурган уникалдуу окуу жай. Университет өзүнүн тарыхый миссиясын жаштарга татыктуу билим берүү, эл достугун өнүктүрүү жолу менен так аткарып келе жаткан окуу жай. Университеттин түрк тилдүү элдер менен болгон байланышынын жемиштүү уланышына Түрксой уюму жакындан жардам көрсөтүп келе жаткан эл аралык уюм. Университет менен аталган уюмдун илим-билим тармагы боюнча үзгүлтүксүз кызматташуусунун камсыз болушуна көрсөткөн жигердүү эмгеги үчүн Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Дүйсен Касейиновго Кыргыз-Өзбек университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Кыргыз-Өзбек университетинин окумуштуулар кеңешинин чечими менен Түрксой эл аралык уюмунун генералдык катчысы урматтуу Касейинов Дүйсен Курабаевичке Кыргыз-Өзбек университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Сыйлыкты Кыргыз-Өзбек университетинин ректору профессор Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич тапшырат.
Жыйындын расмий бөлүгү келген коноктордун эстелик үчүн сүрөткө түшүүсү менен жыйынтыкталды. Андан соң Кыргыз-Өзбек университетинин маданий эстетикалык борборундагы синхрондук котормо менен жабдылган санариптик конференция залында жана башка кабаналарда секциялык иштер жүргүзүлүп, ийгиликтүү жыйынтыкталды. Bizim bu konuda da ortak miraslarımızı mutlaka UNESCO'ya birlikte